Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров Афганистандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 16 сентябрда Душанбе шаарында ЖККнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясындагы сөзүндө Афганистан Ислам Республикасындагы кырдаал боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын билдирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы айтты. Мамлекет башчысы Кыргызстандын ЖККга катышуусу мамлекеттин тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналаарын дагы бир жолу белгиледи. Биз ЖКК алкагында мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары өзгөчө маани беребиз. Учурда чөлкөмдөгү болжоңгуз аскердик саясий кырдаал чоң тынчсызданууну жаратууда жана ал тыгыз өз ара аракеттенүүнү талап кылат. Өз тарабыбыздан биз биргелешкен ишти өз колдоо духунда улантууга даярбыз жана уюмдун бардык мүчө мамлекеттерин буга чакырабыз деп белгиледи ал. Мамлекет башчысы ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон Афганистандагы азыркы кырдаалга олуттуу кабатырлануусун билдирди. Ал биздин региондо теократиялык мамлекеттин калыптанышы сөзсүз түрдө уюмга мүчө өлкөлөрдүн учурдагы кырдаалына терс таасир этерин белгиледи. Аны менен бирге ал кыргыз тараптын Афганистан менен достук мамилени колдоону жана анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактаарын айтты. Ошол эле учурда мамлекет башчысы Афганистандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары жөнүндө диалог жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Биз Афганистандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанаарына ишеним артабыз деп белгиледи Садыр Жапаров. Садыр Жапаров ЖКК жыйынында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени козгоду. Өлкө башчы Садыр Жапаров 16 сентябрда Душанбе шаарында Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселени көтөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалуунун сакталып тургандыгынан улам кыргыз тарап уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин көңүлүн маселеге бурууга милдеттүү экенин белгилеген. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ырааттуу достук, ынак коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен, саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү керек деген көз карашын өзгөртпөйт, деди Жапаров. Ал ошондой эле ЖККга мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өнөктөштөрү менен өз ара кызыкчылык жараткан бардык маселелер боюнча стратегиялык сүйлөшүүлөрдү улантуу ниетинде экенин кошумчалаган. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Колунда торт, гитара Ирина Карамушкина Алмазбек Атамбаев менен жолугушканы жатат. 17 сентябрда Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев 65 жашын белгилейт. Эми соттун чечими менен ал НК 47де, ал жерде бир нече кылмыш боюнча айыпталып, жазасын өтөп жатат. Ирина Карамушкина ЖККнын депутаты жана Атамбаевдин эски өнөктөшү статусунда ага түзөтүү колониясында жолугууга ниеттенүүдө. Белек катары ага торт, гитара, косметикалык комплекти жана Атамбаевдин өзүнүн сүрөтүн алып келет. Эске сала кетсек, Атамбаев ыр жазат, гитарада ойнойт, түгүл 2 альбом жаздырган. Эң атактуусу Тагдырга карабай ыры болгон. Ошондой эле Атамбаевдин туулган күн урматына митинг форумдун жанында болору белгилүү болду. Ал эми кызы Алия Шагиева Ала Тоо аянтында атасынын 65 жылдык мааракесине карата көркөм акция өткөрөт. Булак Назар Ньюс. Эмилбек Каптагаев азыр эл революциядан дагы бийликти басып алуудан дагы коркпойт.
мындай пикирди саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Тигил революция кылганы жатыптыр, бул бийликти басып алганы жатыптыр деп чуу чыгарууну профилактика катары көргөндөр өтө чоң жаңылышат. Мындай технология түп тамырынан бери натура. Азыр эл революциядан дагы бийликти басып алуудан дагы коркпойт. Анткени анын эртеси өз жашоосунда эч кандай өзгөрүү жок. Мурдагы ырааты менен эле кете бере турганын, болгону ак үй көк үйдөгүлөрдүн бир дары алмаша турганын ар ким билет. Кантсе дагы бир эмес 3 революцияны башынан өткөрдү да, тетирисинче мындай ызы-чуу коомдук аң-сезимге тескери таасир этет. Мына болот, ана болот деген күтүүнү жаратат. Концертти күткөнсү психологиялык жактан даярдайт. Жаштардын кайбир топторунун канын кызытат. Акыры барып ошондой тополоң болуп кетүү ыктымалдыгын жогорулатат деген саясатчы. Жолдошова: чагымчыл кайрылуу бул бизди каралоо жана шайлоо алдындагы бут тосуу деп билем. Бул туурасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга бир нече адамдын колу коюлган кайрылуу тараган. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун атына жазылып, анын бийликке келгенден кийинки жасап жаткан иштери белгиленген. Мындан сырткары 17 сентябрда бир катар саясатчылар көчөгө элди алып чыгууга аракет кылып жатышканы, ага жол бербөө зарылдыгы жазылган. Кайрылууда чүйдүн мурдагы губернатору Туйгуналы Абдраимов, Жогорку Кеңештин депутаттары Бакыт Жетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, экс-депутат Жылдызкан Жолдошова, Исмаил Исаков, Азамат Мусакеевдин аттары аталган. Кайрылууга кол койгондордун арасында маданияттын мыкты кызматкери Сонунбүбү Кадырова, Кыргыз Республикасынын эл акыны Меңди Мамазаирова, Илимпоз Үмүт Култаева, Кыргыз Республикасынын эл артисти Шайгүл Алсеитова, эмгек сиңирген артист Аваз Чикеев, эстрада ырчысы Венера Перматова бар. Булардын ичинен Кадырова менен Перматова кол койгон, калгандары телефондо макулдугун билдиргени жазылып турат. Кайрылуу коомчулукка тарагандан кийин Мамазаирова менен Култаева митингтерге каршы экенин, бирок кайрылуунун текстин көрбөгөнүн, кол койбогонун Facebook баракчасына жазышты. Бүгүн бир каттын айынан коомчулукта ызы-чуу болуп атканын билбептирмин. Кечке съемкада жүрүп кечинде көрдүм. Сонунбүбү Кадырова 2-3 күн мурда мага чалып: "Эже, Туйгуналы Абдраимов ызы-чуу уюштурмакчы болуп жатыптыр. Кат жазды, кол коюп бересизби?" деди. Мен коомдогу ызы-чуудан тажагандан макул дегенмин, бирок кол коюп берген эмесмин. Катты көргөн да эмесмин. Ал эми каттагы белгиленген инсандар мен сыйлаган инсандар. Алар тууралуу мен жаман пикир айтышым мүмкүн эмес. Жылдыз Жолдошова, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков, Курсан Асановтар тууралуу мен тескери пикир билдиришим да мүмкүн эмес. Мен атымды мен көрбөгөн, мен кол койбогон каттарга пайдала беришкени туура эмес. Жанар Акаевка иш козголду. Жанар Акаев милицияга сурак берип чыккандан кийин өзүнө кылмыш иши козголгонун билдирди. Анын айтканына караганда, Курсан Асановго тиешелүү интернетте тараган видеодо Жанар деген сөздүн бар болгону үчүн жана ага кошумча дагы бир маданий ишмерлердин президентке жазган арызынын негизинде 2 иш биригип бир кылмыш иши козголгон. Бийликти басып алуу боюнча бир дагы саясатчы менен сүйлөшпөгөнүмдү айттым. Кымындай да далил жок. Маданият ишмерлердин элди митингге үндөгөн дегени дагы жалган. Бийликти басып алалы деп интервьюда же көчөдө чакырык жасаган эмесмин. Бир дагы киши аны далилдеп бере албайт. Учурда шаардан сыртка чыкпоо же Кыргызстандан чыкпоо деген өңдүү чектөөлөр коюлган эмес. Бирок кайсы учурда суракка чакырса барууга милдеттенме алдым дейт депутат. Аппак роза сунуп Садыр Жапаровду Душанбеде тосуп алган видео. Президент Садыр Жапаровду ташыган биринчи борт Душанбе шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысын тараптан Тажикстандын премьер-министри Кохер Расулзода тосуп алды. Аэропорттун флагшокторунда мамлекеттик туулар илинген, килемче төшөлүп, ардактуу кароолдун ротасы тизилген. Эске салсак, иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана мүчө мамлекеттердин башчыларынын отурумуна катышат. Эки дос экс эжесин суракка чакырды. Президент Садыр Жапаровга 7 областтан кайрылуу түшүп, катка маданият ишмерлери Туйгуналы Абдраимов, Бакыт Жетигенов, Курсан Асанов, Жанар Акаев, Азамат Мусакеев, Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдызкан Жолдошова жана башка жарандар баштаган адамдар 17 сентябрь күнү 100 000 киши алып чыгып курал жарак менен бийликти алмаштырабыз деп жаткан үчүн аларга чара көрүү талабы жазылган. Жогорку кайрылуу аталган саясатчыларды дүрбөлөңгө салып,
алып, элди ийимдин эшигин аттап, бир күндүк убакытын сурак менен өткөрүп чыкты. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, 16 сентябрда саат 14:00-гө эки достун суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, оор күндөрү аларга тирек болгон, эки достун эркиндиги үчүн 11 жыл экс-президенттер менен коркпостон күрөшүп келген саясатчы Жылдызкан Жолдошова суракка чакырылган. Жалган жалаа менен күнөөлүү кылганга аракеттенген тергөөгө алынган Жолборстун ургаачысы ылакабы бар Жолдошова сурактан коркуп деле койбосо керек. Эки достун бул аракетин коомчулук кандай кабыл алат ке ушунда. Эске сала кетсек, каргашалуу кайрылуудан кийин Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Ахматбек Келдибеков, Бакытбек Жетигенов Чүй областынын мурдагы башчысы, БШКнын экс-төрагасы саясатчы Туйгуналы Абдыраимов сурак берип чыкты. Сурактан чыккандан кийин Жанар Акаев өзүнө кылмыш иши козголгондугун билдирди. Ал эми 14 сентябрда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жазык кодексинен бийликти күч менен басып алуу деген 309 беренесинин негизинде шектүү катары кармалган. 15 сентябрда Курсан Асановдун шайлоо штабында иштеген Алмаз Сарыбаев кармалды. Сарыбаевдин атасы Айылчы Сарыбаев уулунун эмне себептен камакка алынгандыгын түшүнбөй тургандыгын билдирген. Менин уулум эч кандай кылмыш ишине барган эмес жана барбайт, деди ал. Маалымат кылайык, Сарыбаев бийликти күч менен басып алуу боюнча тараган маалыматтын негизинде суракка чакырылган. Ички иштер министрлиги жогоруда аталган саясатчылар боюнча расмий маалымат бере элек. Тилекке каршы акын Сонунбүбү Кадырова кайрылуу бурмаланган деп актанганы менен кайрылуу жазылган барактардын түстөрүнөн баары даанабай калып турат. Калганын тийиштүү органдар тактаса, бүгүнкү суракка чакырылгандардын баарынын ордун Кадырова басып калбайбы деген суроо жаралат. Эске сала кетсек, президентке жазылган кайрылуу бурмалангандыгын Сонунбүбү Кадырова буга чейин билдирген. Ал эми кагазда аты аталган айрым адамдар кайрылууга кол койбогонун билдирип чыгышты. Булак Назар Ньюс Чекит KG.